20 жылдан ашуун алакан жайып, донорлордун көзүн карап, алардын айтканынан чыга албай жүрөбүз. 5,5 миллион калкты биздеги кең байлыктар, суу ресурсу, жер жемиштери, жеңил өнөр жай, туризм сыяктуу тармактар менен сонун эле баксы болот. Бирок бүгүнкү күндө аталган ресурстар толук иштебей жатат. Мамлекетте, улутта, коомдо болуп аткан нерселер бул мыйзамдын пайдубалында турат да. Эгерде мыйзамдар кыйшык болуп турса, жашоо да ошондой кыйшык болот да. Ошон үчүн азыркы депутаттар данышмандык кылып, өздөрүнүн койгон мыйзамдарын элге иштеп бере турган, мамлекетке иштеп бере турган мыйзамдарын кабыл алып берсе, биз келечекте дагы алдыга жылабыз. Мамлекеттин эртеңки тагдырын ойлогондор аз. Сот жана аткаруу бийлиги депутаттардын айтканынан чыга албай, мыйзамдар толук иштебей калууда. Мамлекеттик деңгээлде кылмыш жасагандарга тийиштүү чаралар көрүлбөй, сот залынан ар кандай шылтоолор менен чыгып кетип жатышат. Мындан улам башаламандык токтобосо, мыйзамдар сакталбаса, тартип жок болсо, кантип мамлекет күчтүү болот? Биз өзүбүздүн укугубузду коргойбуз деп чыгып, бирөөнүн укугун тебелебешибиз керек да. Бул биздин калктын чын эле эң негизги баягы кыймыл аракетте, иш аракетинин эң негизги принциптеринен бири болуш керек. А биз көбүн эсе эмне болуп атабыз? Өзүбүздүн укугубузду эле калган укугун менен ишибиз жок. Зыян тарткан жөнөкөй жарандар болуп атат, зыян тарткан жөнөкөй саясатка кийлишпеген бизнес болуп атат. А бизнес деген эмне? Ошол эле салык, жумуш орундары, ошол эле өсүп өнүгүү дегендик да. Эл ишеними мойнуна артып, мыйзам чыгаруу менен алектенген 5-чакырылыштын депутаттары түрдүү комиссияларды түзүп, партиялаштарын, тааныш билиштерин коргоп калуудан башка иш жасабагандай сезим калтырат. Жогорку трибунадан популисттик билдирүүлөрдү жасап, өлкөнүн бюджетине миллиондогон каражаттарды алып келген ишканаларга, инвесторлорго тоскоол жаратып келет. Мындан улам өлкөнүн экономикасына терс таасирин тийгизип, мамлекетти артка тарткан парламенттин кереги барбы деген суроо туулбай койбойт. Понятно, что осталось совсем мало до выборов, меньше, чем через год. У нас ситуация постоянно в стране меняется. Естественно, депутаты хотят остаться на следующий срок. Они все члены партии, и поэтому вот предвыборные проекты обязательно будут. Предвыборные проекты они сопровождаются чем? Различными политическими популизмом, да, агитацией, интригой. То есть депутаты будут отрываться очень часто от прямой своей работы, непосредственно сосредоточиться больше в партийную работу. Это естественно, я считаю. Но главное то, чтобы работа парламента прежде всего была в законотворческом плане. Акыркы жыл биздин фракциялар ошол популисттик саясатка кирип кетпей, өздөрүн жаңы эле баягы тапкан темпи менен элге мындай мамлекетти, элибизди, экономикабызды жылдырап турган мыйзамдарды кабыл алып берсе, биздин мамлекетибиз кыйын акыбалда, азыркы ааламдашуу акыбалда болуп турган биз алдыга жылып кетебиз да.